аймактык ооруканасына тез жардам унаасы берилди. Аны 11 000 АКШ доллар акча каражатына сатып алышкан. Унага кеткен каражатты Араван районунун чет өлкөдө жүргөн жана аталган чөлкөмдө жашаган жергиликтүү тургундары чогулткан. Бүгүн атайын иш-чара өтүп, калк тарабынан сатылып алынган тез жардам унаасы расмий түрдө аймактагы ооруканага тапшырылды. Демилгечилер оор кырдаалда илдет менен күрөшкөн дарыгерлерге ыраазычылык билдиришти. Бул кара булут мамлекетти биз кыргыз элин каптап турганда ошо мамлекетти күтүп отуруш биздин кыргыз элине, биздин жигиттерге бул уят эле да. Ошон үчүн биз өзүбүз ар бирибиз ошол демилге көтөрүп ушундай бир иш-чараларды кылып атабыз. Бул бир эле Араван районунда эмес. Өзүңүздөр маалым, биз ушул машинаны алып келдиргенде биз менен 5 машина келди. Каракулжа районуна, Өзгөн районуна ушундай бир эмелер болуп жатат. Бизде ушул берген ушул кичинекей белегибиз Араван биргебиз. Дал ушундай аталыштагы фонд пандемия башталган учурда түптөлгөн. Демилгелүү иштерди уюштуруп, жарандарды кайрымдуулукка чакырып, акча каражатын топтоп, социалдык жактан аз камсыз болгон бейтаптарды тамак-аш жана дары-дармек менен камсыздашкан. 600-700 семьяга продуктовый жардамдар тараттык. Анан ушуна больницабызга, ооруканабызга кислородный станция курдук. Анан аябай көп иштер болду, жакшы иштер болду. Эми биздики элден элге болду негизи. Өзүбүз дагы чуркап 2 ай 3 ай. Бул жерде мындай айтканда 100 сом берген дагы бар, 100 000 сом берген дагы бар. Ошо өтө бул ынтымактын машинасы десек болот. Себеби аябай салым кошкондордун саны көп да бул жердечи. Азыркы учурда бизде кырдаал жакшы туруктап калды. Ковид менен 5 оору бар, внебольничный пневмония менен 16 оору калды. Аяктап уже үйүндөргө жакшы болуп чыгып кетип баратат. Март айынан бери Араван аймактык ооруканасына жалпы 278 бейтап кайрылган. Анын ичинен 80 жаран коронавирус менен ооруган. Учурда ооруканада коронавируска кабылган 5 бейтап жана пневмония менен күрөшүп жаткан 16 бейтап бар. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.